Ар кайсыл ашканага баш багып, туура тамактануу көндүгөн Нар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бул чыгарылышыбызда дагы биз өзгөчө ашканага баш бакканбыз. Шаарыбыздагы Сахара кафесинин башкы ашпозчусу Лутфилла Халматов. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келипсиз биздин кафебизге. Кош келдик. Келиңиз, дайым ушул көрсөтүүнүн көрөрмандарына, ашкана сүйүүчүлөрүнө эмне деген рецептиңизди бөлүшөсүз? Бүгүн иншаллах уха царский жасайбыз, кызыл балыкта. И фетучина с курицей с грибами. Демек, ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз менен биргеликте сиздер Европа ашканасына баш багасыздар. Анан Италия дүйнөсүнө дагы барабыз десем болот, анткени себеби бул жерде паста жасалат. Эң алгач биз уха тамагын жасайбыз. Бул уха царский же болбосо хандардын уха тамагы десек болот. Эмнелер керек деп ошону айтып өтсөңүз. Бизге керектүү азыктар: кызыл балык, помидор, болгар калампири, кайнатылган картошка, маслини, лимон и сливки керек болот. Жакшы. Анда Лутфилла, мен сизге эмнеден жардам берсем, айтсаңыз, анан кандай туурайбыз, тууралышы кандай көрсөтүп берсеңиз, акырын жардам берсем, Майлы, бизге кубик тургалат, 1/1 размерде. Сиз болгар калампирден тула берсеңиз, мен биягыны тургаштырып. Мисалы, уха тамагы Европа ашканасында көп эле жасалат да. Анан бирок ар бир ашпозчу өзүнүн тамактарына кандайдыр бир секреттерин кошуп коет да. Өзүнүн эмеси менен, секрети менен, өзүнүн рецепти менен коет да. Сиздин кандай өзгөчөлүгү эмнеде сиздин тамак жасоодо? Өзгөчөлүгү бизде бардык жерде ар кыл кылат. Биз мынандай болгар калампирлерди иче азыраак кылабыз, чтобы вкус не перебивался балыктыкы, кызыл балыкты өзүнүн вкусу калыш керек. Ошон үчүн и аз-маз эме кошуп коебуз, сливки. Демек, даамы өзгөрбөш үчүн башка азык-түлүктөрдү, балыктан башка азык-түлүктөрдү азыраак кошот экенсиз. Жакшы. Чтобы балыктын вкусу өзүдө калсын деп, ошондо мындан салабыз. Бул кайнап эле бышабы? Кайнап эле пишет, Жакшы. Анда ала берсеңиз болот. Эмне үчүн кайнатылган картошка? Мындай эле чийкелек картошканы кайнатып бышырса болбойбу? Чийкелек картошканы кайнатып бышырса болот, но бул пока пишип, крахмалын өзүн ташлаганча бул уже таяр да. Бат бышат, Бат бышат. И биздин именно кафеде, чтобы быстрое приготовление болуш үчүн бат жасалыш керек. Бат жасалыш керек. Балыкты кандай кесесиз? Балыкты кубик кылып кесебиз, 1/1. Рыбный приправа керек болот. Атайын балыктар үчүн ушундай приправалар бар. Бериш үчүн ушундан салабыз. Туз керек эмес? Туз керек эмес. Туз ошо сливке өзү тузуну берет, ошо сливкеге да туз керек эмес. Аябай жеңил экен, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөр байкагандай. Мына бардык эле керектүү жабдыктарды монтип турап атайын кастрюлга салып алып келиңиздер. Анан бул жака отко коюп эле суу куюп кайнатсак бышып калат, Бышып калат, аз-маз суу менен и сливки. Чындыгында жеңил.
Азма су құйылады, чтобы овощи үшін. А так сливки да болады, основа сливки. Бұл өзгөчөлүгү сливки кошулгандыгында турбайбы, э? Демек, суда бир аз бышкандан кийин сливкини куйуп коет. Бұл. Жакшы. Біз эми тарелка таялап алабыз onun үшін. Тарелкасыга бизге лимон керек болады, сок. Канча мүнөттө даяр болот биздин шорпобуз? Биздин шорбабыз где-то 10 минутта даяр болот. 10 мүнөттө даяр. Демек, кардаарлар келет, сиздерге буйртма берет, анан 10 мүнөттөн кийин эле даяр болот. 10 минут, 12 минут даяр болот. Алдын ала даярдап коюп сатпайбы? Жок, бизде ошол замат жасайсыздар, э? ошол заман сразу жасап беребиз. Ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо азыр уха тамагынын жасалуу жолун көрсөттүк. Буюрсаңыздар 10 мүнөт кайнагандан кийин эле даяр болот экен. Ага чейин биз экинчи тамактын дагы азык-түлүктөрүн даярдап турсак, э? Болот. Экинчи тамагыбыз фетучино с курицей, с грибами болот. Унга макаронубуз кетет, итальянский, именно өзү лапша яичный. Анан Гриби кетет, свежий маринованный. консерваланган козукарын десек болот, э? И тауыкту эт кетет, филе, төш эти кетет. И кызыл пияз кетет бизге. Кызыл пияз кошобуз. Азмаз, ооба. И сыр пармезан, сливки кетет. Суыбыз кайнап, балыктар пишип калды. Эми сливканы куйсаган боло берет. Сливка по мереде 150 грамм куйса жакшы болот. Азыр эми биз бул жакты кесе берелиби? Ооба, фетучиноге куриный филеде кесе беребиз. Салым кылып. Бул эми узун кесилиш. Ооба. Мына размерде болсо болот. Жакшы. Супубуз даяр болуп калды бизде. Даяр болуп калдыбы? Ооба. Мына сага. Бат эле бышат го. Урматтуу көрүүчүлөр, мына аябай бат бышкан уха тамагы. Уха шорпосу десек да болот. Görünüş aябай жакшынакай. Биз тамак. Даяр экен, э? Ооба. Биздин операторубуз азыр жакыныраак келип бул тамакты татса, андан кийин сөзсүз түрдө татып көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин биринчи тамагыбыз аябай бат бышты. Бул дагы сиздин чеберчилигиңиз деп түшүнсөм болот да. Анда татып көрөбүз. Мен биринчи жолу татып атам, негизинен сливки кошулган уха тамак. Келиңиз. Бисмилла дейбиз. Баары бар экен, э? Өзгөчө. Сиздерге да сунуштайт элем. Мен сливки кошулса бир аз майлуураак болуп калды го деп ойлодум негизи. Бирок адашкан экен. Негизи сливкинин даамы бир аз эле келет экен, э? Анан башка азык-түлүктөрдүн дагы даамын сезүүгө болот. Эң негизгиси айта турган болсок, мисалы болгар калемпири же болбосо башка азык-түлүктөр баардыгы нормада бышыптыр, э? Кээде өтүшүп кетет го. Көп кайнатып бериши мүмкүн. Ал денте калат деп да, азыр нормада. Нормада бышыптыр, анан витаминдери да сакталуу десем болот да.
Жакшы, мага жакты. Бул рецептти сөзсүз түрдө биз тамак ашырат соңго кошобуз. Ал эми көрүүчүлөр сиздер дагы кошконго аракет жасаңыздар. Азыр болсо пастаны жасайбыз, Пастаны жасап баштайбыз ооба. Куруйбуз. Пияздан баштап куруйбуз, еттенби? Еттен баштап куруйбуз биз. Лутфилла, ушул ашпозчулук тармакта канча жыл болду эмгектенгениңизге? Иншалла где-то болуп калды 13 жыл. 13 жылдан бери ушул тармакта жүрөсүз. Бул чыныгы кесибиңизби же болбосо башка кесипти бүтүп эле бул хобби катары? Бул как кесибим болуп калган, но хобби эмес уже. Уже хобби эмес. Уже хоббиге 13 жылдан ашык уже хоббиге кирбейт экен да. Уже касып катарына кирип калат экен. Айтайын дегеним, мисалы башка окуу жайды бүтүшүңүз мүмкүн да. Жок, бүткөнмүн, ушу кухняны бүткөнмүн. Ресторанский эмени, меню, ошо блюдаларды 5-6 итальянский меню, грузинский, национальный менюлар бар. Русский меню бар. Ушуларды бүткөнбүз. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каарманыбыз Сахара кафесинин башкы ашпозчусу Лутфилла Халматов. Мына азыр болсо экинчи тамак жасап жаткан кезинде биздин сковородкабыз кызып калды, Кызып калды, да калса. Тау этиден баштайбыз. Тоок эти бар пишат, Орточо пишет. Иис неме болгондо. Эми пияз менен консервиленген козукарын салабыз. Бир аш суу кошобуз. Биздин ал денте болуп кайнатылган итальянский макаронумуз бар, феттучино. Ошону кошобуз. Табактарыбыз уже даяр болуп калды. Курицага куриный приправа кошобуз. Тоок этинин атайын бульону кошулат экен. Бул тоок этинен жасалган рецепт. Анан туз кошпойт экен. Туз кошулбайт. Сливки кошо турган учур келди уже. Кайсыл ашканаларды өзгөчө өздөштүргөнсүз? Ашканалардан японскийди болгонмун. Японский эми биз азыр кийинки көрсөтүүлөрдө иншалла көрсөтүп калабыз. Итальянский да мына изменение өзүбүз кылабыз. Томатный соусу менен пасталарды өзгөртүп көргөнбүз. Биздин феттучиномуз пишип калды мына. Даяр болуп калды. Бул феттучиноге бир 10 мүнөткө жетпеген убакыт кетти буга да. Жок. Сала беребиз мына тарелкага. Бисмилла. Сырны чечебиз, о теркадан чыгарылган атайын майдаланып. Крем бальзамик. Итальянецлар жуда жакшы көрөт буну. Üzümden болгон. Атайын соус. Атайын соус. Тарелканы украшать кылып, жейдиган жери. Тамагыбыз даяр. Жакшы. Сонун көрүнүшү аябай жакшынакай. Урматтуу көрүүчүлөр. Негизинен мага жакты. Бул жерде аябай көрүнүшү жакшынакай. Албетте тамактын көрүнүшү жакшынакай болсо табитиң да көтөрүлөт. Негизинен ушул бүгүнкү жасалган азык-түлүктөрдөн сырткары дагы кандай тамактар жасалат сиздерде?
Bizde yaponskiy tamaqlar жасалат, грузинский тамақтар бар, итальянский мына жасадық, итальянский бар, уйғурский тамақтар бар. Bizde многонациональный меню бар да. Ошондай тамақтар жасалат. Жакшы. Демек, ар улуттун тамактары дал ушул Сахара кафесинде жасалат экен, Жакшы, негизинен ушул кардарларга үлгүрөсүзбү же сиздин жардамчыңыздар? Жардамчыларыбыз бар, албатта. Азыр татып көрөбүзбү? Татып көрөбүз. Келиңиз, алыңыз. Алыңыз. Тамагыңыз даамдуу болсун. Келиңиз, алыңыз. Бисмилла. Кандай болду, жактыбы тамагыбыз бизде? Фетучине с курицей с грибами. Ооба, негизинен сиздин рецептиңиз менен жасалган фетучини да өзгөчө болуптур. Буга чейин деле фетучинин тамагын татып көргөн элем. Бирок ар бир ашпозчунун өзүнүн өзгөчөлүгү бар экенине азыр ишенип отурам. Негизинен жакшы, мага жакты. Өзгөчө тамак, урматтуу көрүүчүлөр. Сиз дагы тамак аш рационуңузга кандайдыр бир өзгөчөлүк киргизүүнү кааласаңыздар, мен сиздерге бүгүнкү жасалган тамактарды сунуштайт элем. Бул паста фетучини же болбосо уха тамагы. Мына ушул эки тамакты тамак аш рационуңузга кошсоңуз, коноктор келсе үйүңүзгө сөзсүз түрдө кайдыгер калбайт деген ойдомун. Сизге рахмат айтабыз. Атайын программага катышып, биздин жалпы көрүүчүлөргө өзгөчө рецептти сунуштадыңыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Дайыма ушундай сүйгөн кесиңиз менен эмгектенип, ошол эл кызматында жүрө бериңиз. Рахмат, кептиңиз. Биз курсанбыз да келгениңизге, биздин рестораныбызга. Жакшы. Башка рецепттер сөзсүз түрдө пайда болсо, биз келебиз. Кудай кааласа, ооба, келесиздер, биз көрсөтөбүз. Ардактуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү биздин каарманыбыз Лутфилла Калматов, Сахара кафесинин башкы ашпозчусу. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыз.